Акыркы 2 жыл аралыгында дүйнө жүзү боюнча кибер кылмышкерлер тарабынан ири компанияларга, улуттук банктарга, аны менен катар жеке адамдарга карата каржылык тузакка түшүрүү программалары күчөп, кибер чабуулдардан зыян тарткандардын пайызы өскөн. Мындан улам УКМК тарабынан кибер чабуулдарды токтотуу жана алдын алуу максатында Казакстандык Касперский лабораториясы менен биргеликте жаңы программаны ишке киргизүү пландалууда. Каждый 67-й житель Кыргызской республики Кыргызстандын ар бир 67 жашоочусу каржылык зыяндуу программаларынын чабуулуна кабылат. Мындан улам биздин компания зыяндуу чабуулдардан коргонуу жана алдын алууда терең тажрыйбага ээ. Аймактагы банктык коркунучтарга ийкемдүү жооп кайтаруу үчүн мындай инструментти түзүү жана IT тармагын өнүктүрүү өлкөнүн маалымат инфраструктурасынын коопсуздук деңгээлин жогорулатууга жардам берет. Мындан улам биздин система жеке адамдардын, ири банк компаниялардын кибер чабуулардан сактануусу үчүн атайын коопсуздук экосистемасын түзүүгө мүмкүндүк берет. Мындан улам жалпы Борбор Азиядагы өлкөлөр өз ара сүйлөшүүсүнүн негизинде иш алып барышса, ийгиликтүү жыйынтык көрсөтөрүнө ишенебиз. атаковать пользователей. Аталган букпоинти программасы буга чейин Казакстанда жана башка өлкөлөрдө ишке ашырылып, жакшы натыйжаларды көрсөтүп келген. Мындан улам Кыргызстанда дагы IT тармагын өнүктүрүп, зыяндуу программалардан коргонуу үчүн коңшу өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонуу өлкөнүн ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө болот дейт медиа эксперт Элира Турдубаева. Буга чейин дагы кибер коопсуздук айдыңында көптөгөн иштер жүргүзүлүп келген, бирок бул мындай расмий түрдө келишим түзүлгөн эмес да. Бул мындай чоң масштабта келишим расмий түрдө Касперский компаниясы менен биринчи жолу түзүлүп жатат. Бизде мындан кийин алгылыктуу иштер жүргүзүлөт. Ошол бизде бир эле маалымат берип, окутуп, үйрөтүп, кибер коопсуздукту жайылтып жана ал тармактагы адистерди, биздин IT кибер коопсуздук адистерин даярдап, аларды дагы Кыргызстан эле эмес, чет өлкөлүк башка компанияларга продукцияларды жасаганга үйрөтөт. Маалым болгондой, кибер кылмышкерлердин басымдуу бөлүгү ар кандай зыяндуу программаларды колдонуу менен көп учурда ири банктарга чабуул жасашып, банк карталары жөнүндө маалыматтарды жана паролдорду урдашат. Статистика боюнча банктардын зыяндуу программалык чабуулдарга учурашы 2018 жылдан 2021 жылга чейин 14% өсүп, анын катарында Кыргызстандагы банктар да бар экени айтылат. На Касперский лабораториямен біз көп жылдан бері бір жақсы сотрудничество қылып, анан аларда бизге айтып калды, ушундай технология, ушундай балдар бар. Казакстанда уже апробация болуп туруп, жакшы иштеп аткан бир системаны алып келип көрсөтсөк деп. Биз макулдугубузду берип туруп, мына банктарга 5-күнү жерге банк, не только банк, көп мекемелер келип туруп, булардын иш чаранын баарын көрүп туруп, биз да бир чечимге келелик деп атабыз. Кыргызстанда буга чейин кибер коопсуздук жаатында бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүп келген айтылат. Тилекке каршы IT тармагынын ар тараптуу өнүгүшүнүн натыйжасында зыяндуу программалар көбөйүп, жеке адамдардын колдонуп жаткан уюлдук телефондоруна да зыяндуу чабуулдар уюштурулуп келет. Системаны киргизиш керек, ойлонуш керек. Национальный банк менен да, биз улуттук банк менен да сүйлөшөбүз бул тема боюнча. Но бүгүнкү күнү бул кичине коркунучтуу болуп атат да. Эми көрүп атпайсыңар, бул удален тек Америкада жетет, Япония, Австралияда отуруп алып, өзүбүздүн деле өлкөбүздө отуруп алып, дистанционно биздин счетторго кирип алып бирөт. Каражаттарыбызды чыгарып алса, ар кандай операциялар жасай баштаса, биз же көрбөйбүз, же билбейбиз ким эметип аткан. Ошондуктан бизге мындай технология, конечно, керек. Эл аралык компаниянын маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстандагы ар бир 4-чү интернет колдонуучу түрдүү чабуулга учурашат. Маселен, жарым жыл ичинде Кыргызстанда корпоративдик колдонуучулардын 19% веб коркунучка, ал эми 42% вирустук чабуулга кабылганы маалымдалган. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.